Дамир Мусакеев: мен СИЗОго камалгандан коркпойм. УКМКнын 9-кызматынын мурдагы жетекчиси Дамир Мусакеевке кызматкерлер арасында кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн деген айып менен кылмыш иши козголгон. Мусакеевдин айтымында ал камалуудан коркпойт. Жаңы козголгон кылмыш иши да мыйзамсыз баюу деп коюлган мурунку кенебөңдү бул да саясий буйрук экендигин айткан. Мен СИЗОго камалгандан коркпойм. Ал батирлерди турак жай комиссиясы бөлүштүргөн. Батир алгандар азыркыга чейин кызмат өтөөдө деп айтты ал. Мусакеевке кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдаланып 2016-2017 жылдары кызматтык батирди туура эмес бөлүштүргөн деген айып менен кылмыш иши козголду. Булак Назар Ньюс Кейт. 520 миң долларлык пара алууга айыпталган министрдин орун басарынын иши 20 майда каралат. Транспорт министринин мурдагы орун басары чет элдик компаниядан 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен 2018 жылдын 5-декабрында кармалган. Кармалган чиновник Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону 1-май райондук соту 20 майда улантаарын билдирди. Маалыматка ылайык, алгач 4-апрелге белгиленген соттук процесс ар кандай себептерден улам жылып отуруп 29-апрелде Азимкан Жусубалиевдин, Бехруз Гулрузованын жана Болотбек Токтобаевдин айыбы угузулган. 2-майдагы соттук териштирүү күбөлөр келбей калганына байланыштуу 20-майга жылдырылды. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнүн кызыкчылыгын коргоп берүү үчүн 520 миң долларга пара катары алмак. Анын 120 миң долларын министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу алган. Булак Назар Ньюс. Аида Салянова, экс-башкы прокурор, уланды өлтүрүүгө буйрук берген киши табылаарына чоң күмөнүм бар. Уланым, бүгүн сенин туулган күнүң, бул күндү дайыма чогуу өткөзчү элек. Бүгүн сен 44кө чыкмаксың. Мен этчил, калп айтып, ушак сүйлөгөн кишини жактырбаган. Кенедейиңин күйүмдүү, тууганчыл элең. Мени билген киши болуп, ушак таратып аткандарга туталанып, көпкө чейин бушайман болуп алар элең. Элең деп жазып жатып, азыр дагы ишене албайм. Инимди аткан Осмонкулов тоногонго үй издешпегенин, түзеле инимдин үйүнө барышканын айткан. Өлтүрүүдөн 1 ай мурун майы кызматкери токтотсо, мен своймун, Саляновага каршы көрсөтмө берип жүрөм деп кылмыш уюштуруучусунун айтканына карабай, саясий заказ жөнүндө материалдардын бир канча жеринде айтылганына карабай, өлтүрүү каракчылык максатта болгон деп ишти сотко бурмалап өткөрүп жиберген Абдыкаров. Азыр ал жылуу жумшак кызматта отуруп аткандан кийин буйрук берген киши табылаарына чоң күмөнүм бар. Бирок Кудайым бар, буйрутма бергени дагы, бул ишти жөн гана каракчылык кылып, сотко өткөзгөнү дагы оң боорун билем. Анткени эч кимге зыяны жок, бейгүнөө кетти. Уланды коркутуу аркылуу мага таасир этебиз деп ойлогон айбандар инимдин эр жүрөктүгүн, баласы үчүн өлүмгө бараар мүнөзүн эсепке алышкан эмес. Азыр инимдин 2 уулу үчүн Кудайымдан атасы көрбөй калган жакшылыктарды тилейм. Сиздер дагы улуу ороз айында аларга дуа кылып койсоңуздар. Булак Азия Ньюс. Эртең Атамбаев өзүнүн жана жакындарынын байлыктарын ачыкка чыгарат. 10-майгы президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жеке кыймылсыз мүлктөрүн ачыкка чыгарат. Бул тууралуу маалыматты КСДПнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта мурдагы президент Атамбаев тийиштүү мекемелерге өзүнүн жана жакын туугандарынын байлыктарын жергиликтүү ММКларга жарыялайт жана алар ошон үчүн атайын пресс-тур уюштурат деп айтылат. Булак Назар Ньюс Кейже. Урматбек Акунов: Атамбаев 6 жыл президент болуп турганда майрам эмес, дача сууга басып келген эмес. Нарын облусунун тургуну, активист Урмат Акунов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 9-май жеңиш күнүндө эл катарында жүрүштө бара жаткандыгын элге жагынуу жана анын кезектеги артисттик кадамы деп эсептейт. Атамбаев 6 жыл президент болуп Кыргызстанды башкарды. Ошол президент кезинде бир да жолу 9-майда элге басып келбей койгон. Эми ментип эл керек болгондо жөө жалаңдап чуркап келип, эл
катарында басымыш болуп, өзүн эрдик кылып көргөзгүсү келип пиар жасап жатат. Өз билемдикке салып, өлкөнү каалагандай калчап, мамлекетти талкалабаганда азыр экс-президент катары Жээнбеков Отунбаевлардын жанында басып сый-урмат көрүп отурмак эле. Эми Атамбаев пейилинен көрсүн. Элдер Ош окуясында кырылып өлүп жатканда, Дача суу окуясы болгондо келип койсо болмок. Ал кишинин бүгүнкү кадамы жакшы дейли. Бирок бүгүн да ал элдин баркын түшүндү болуш керек дейт Урмат Акунов. Прокуратура кийинки убакта интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-2017 жылдары сатылып алынып, анын ата-энесине, тууганына катталганын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын мамлекеттик каттоо кызматына таянып билдирген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы кызмат учурунда мыйзамсыз байыган деген маалыматты четке кагып, азыр учурда өзүнө тиешелүү мүлк менен тааныштырууда. Алдыда биз менен болуңуздар. Азыр 1-Маевкада жайгашкан турак жайга келип, жалпы маалымат алдык. Ал эми кийинкиде болсо колунда 4 документ бар деп айтылууда. Андан кийин болсо кийинки турак жайлар менен чогуу таанышабыз. Эми эптеп Алмаз Шаршеновичти жаманатты кылыштын негизги максаттары го дейм. Коомдук так айтып атасыз, азыркы бийликтен. Ооба, ошол. Эми бул болсо бирден бир мындай айтканда дагы бир мындай оп прием болуш керек. Ушинтип элге биринчи жаман көрсөтүп, элдин оюнун баарын бузуп, өздөрүнүн чындап коррупция менен күрөшүп атабыз деп көрсөтүп, анан коррупция менен күрөшкөн кишилердин мына үй жайын көргүлө. Ким коррупционер экенин дабай, баардык чиновниктердин үйлөрүнө барып көрөлү. Бул жер тилкесин 2010 жылы 100 миң сомго алынган экен. Ошо договор купли продажда көрсөтүп турат. 2010 жылдан бери мына ошо салып, забору да салына элек. Саман кирпичтен салынган. Ичи тышын шыбап, коро жайы бирок жабыл элек да. Кимге катталган? Бул дагы атама катталган. Жанагы жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөн. Бул көрсөтүлгөн, бул да көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндөгү баасы билбейм канча турат, бирок убагында ушу 100 миң сом калганбыз. Мынакей өзүңүздөр күбө болуп тургандай, биз азыр Дамир Мусакеевдин Новопавловкада жайгашкан 4 соттук жер тилкесинде салынган үйгө келген чагыбыз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, жашаганга шарт жок, бирок 5 бөлмөлүү үй экенин көрүүгө болот. Ал эми бул үй дагы ошол Дамир Мусакеевдин ата-энесине катталганын жогоруда өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Дамир Мусакеев бул туурасында бизге маалымат берди. Андан кийинки азыр бизде дагы 2 объект калган чагы, алдыда биз менен дагы чогуу күбө болосуздар. Кызыгы бардык үйлөр бир учурда калынып атпайбы, бир жылдары, ошол жылдары киреше жакшы болгон окшойт эле баарына. Ансын эми биз 4 тууганбыз. 4 тууган тең иштейбиз. 4-өөбүз тең билимдүүбүз. Окуу жайды бүткөнбүз баарыбыз тең. Анан азыр баарыңарды эле көрүп атсаңыздар керек, ар кайсы жерде эле бүт эле алып атышат го. Мусакеев бизнес менен алек болгон эмес. Мусакеев жеке жактарда да иштеген эмес, ишканаларда. Мусакеев ошо өмүр бою эле ошо кызмат кылып өтөп келет. Анан ушул күнгө чейин кызматтык батирде жашап келет. Айланай миллион мүлкү жок ой, мен көргөнүм жок. Мына көрсөм, мына могу жерди карабайсың, могу үйүм бүтпөй жүрөт. Иниси деле бизден күрөк эрки сурашып эле бири-бирибизди ушинтип оокат кылганбыз айланайындар. Коррупционер деп эле эмнелерди камайсыңар билбейм. Баягы эле тоо курдаган камалып атат. Миллион жегендер камалбай эле мына жыргап жүрөт. Ордо жан конушунда да жер тилкеси бар деп жарыялады эле, ошол жерге келдик. Бирок ошондон бери мына байкем өзү салат, чогултат, кредит алат. Биз келип жардам беребиз, фундамент. Сизге катталган эмес, бул? Бул жок, мага катталган эмес. Бул мүлк кимдиги? Бул агаңызбы? Ооба, ушул менин агам. Бул үйдө эле бүт элек, өзү салып жүрөт. Учурда биз Дамир Мусакеевдин 4-чү объектине келип тааныштык. Ал эми тилекке каршы мына ушул өзүңүздөр көрүп турган кабатта 2-чи кабатында жайгашкан үйгө кирүүгө бизге мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми Дамир Мусакеевдин өзүнүн айтуусунда учурда мындай үйдү бардык эле адамдар ала турганын баса белгилеп бийликке кайрылуу жасады. Мен ошо прокуратура кызматкерлерине кайрылат элем да, ошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем, күч кызматкерлерине кайрылат элем, ошо менин аркамда жүрүп элге жаманатты кылышты да. Мен барган турган жеримдин баары меники кылчу. Кимге жолуксам ушул чейин коркуптулар бар. Мен эгер туура көрөт элем да, эгерде мен ушул борбор шаарда бишкектин ортосунда бир соода борборун курсам,
миңдеген квадрат метр соода борборун курсам, анан иш козгосо мен моюн сунат элем да. Же болбосо ошо борбордун ишиктин жарым сабына кимдики экенин билесиңер, жарымдан көп фамилиясын айтпай эле коюш керек. Ошондой болсо дагы макул дейт элем. Болбосо мамлекеттик деңгээлде 20 миң киши чогултуп той берип, спорттук иш-чараларды өткөзүп атсам, анда да айтат элем баш ийем депчи. Чоң спорт мекемелерин курсам, мунун акчанын баары кайда деген суроого жооп бере албайт элем. Анан мындай үйдө баардыгы калат. Же болбосо булардын ою боюнча мен чатырда же боз үйдө жашашым керек.